Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 6823. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы Тоңгуч Кечи районунда жаңы мектепти ачты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 ноябрда үстүздөгү жылы курулган 15 мектептин бири болгон Бишкек шаарынын Тоңгуч Кечи районундагы номер 73 жаңы жалпы билим берүү мектебинин ачылышына катышты. Мамлекет башчысы салтанаттуу жагдайда кызыл лентаны кесип, 550 окуучу орунга эсептелген 3 кабаттуу жаңы имарат менен таанышты. Президентке окуу класстары жана чеберканалары, спорттук жана актовый залдар, ашкана, лабораториялары жана башка жайлар көрсөтүлдү. Окуучулар ырларды айтып, улуттук жана классикалык аспаптарда ойноп, чыгыш согуш өнөрүн көрсөтүп, өз таланттарын тартуулашты. Балдар билим алууга жакшы шарты бар заманбап мектептин курулушу үчүн мамлекет башчысына ыраазычылыктарын билдиришти. Садыр Жапаров билим берүү мекемелерин куруу мамлекеттин милдети экенин, сапаттуу билим берүү мугалимдердин мойнунда экенин баса белгилеп, ошол эле учурда окуучуларды жакшы окууга, кийинки жашоосунда пайдасы тие турган терең билим алууга умтулууга чакырды. Ошондой эле президент Садыр Жапаров мугалимдер жана окуучулардын ата-энелери менен баарлашып, бир жылдын ичинде мамлекет тарафынан Бишкекте 15 мектеп курулганын, бул коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттын аркасында мүмкүн болгонун баса белгиледи. Мугалимдер менен ата-энелер мамлекет башчысына эмгек акы жана окуу процесстери боюнча бир катар суроолорду берип, ыраазычылыктарын билдиришип, мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалашты. Белгилей кетсек, бүгүн 21 ноябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 2022 жылы Бишкек шаарында курулган жаңы билим берүү мекемелеринин бет ачары болот. Мектептер мамлекет башчысынын тапшырмасы менен республикалык бюджеттин каражатына курулган. Иш-чара ОТРК, республикалык, облустук телеканалдардын эфиринде жана социалдык тармактардагы баракчаларда түз көрсөтүлөт. Башталышы 15:00. Булак президент Кежи. Владимир Путин декабрда Бишкекке келиши мүмкүн. Орусиянын президенти Владимир Путин 9 декабрда Бишкекте өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин саммитине катышат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдирди. Чындыгында азыр саммитке катышуу даярдалып жатат. Даярдыктар аяктагандан кийин кандай форматта болорун сизге билдиребиз деген Песков. Эпке Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстан кирет. Булак суперкежи. 85 жаштагы студент Мамат Кулматов окуу акысын төлөөдөн бошотулду. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 1-курсунун студенти 85 жаштагы Мамат Кулматов окуу үчүн акы төлөөдөн бошотулду. Бул тууралуу Суперкежи порталына аталган окуу жайдан билдиришти. Буга чейин айына 2500 сом төлөп, шарты жок батирде жашап жаткан аксакалды окуу жай, жатакана менен да камсыздады. Учурда шарты жакшы жатаканада жашап жатам. Мындай шартты окуу жай түзүп берди. Кубанып турам. Келишим боюнча жылына 45 000 сом төлөшүм керек эле. Эми акысыз, окуйсуз дешти, деди Кулматов. Мамат Кулматов буга чейин 76 жашында Аравандагы медициналык колледжиге тапшырып, 79 жашында аяктаган. 1959 жылы Ошмунун биохимия адистигине тапшырып, бирок ошол мезгилдеги турмуштук кыйынчылыктардан улам окуусун аяктай албай калган. Аксакал Суперкежи порталына берген интервьюсунда быйыл окууга тапшырууну чечип, үй бүлөсүнүн колдобогонуна карабай билим алып жатканын билдирген болчу. Булак Суперкежи.
Токаев президенттик шайлоодо жеңишке жетти. Казакстан БШКсынын расмий билдирүүсү. Касым-Жомарт Токаев президенттик шайлоодо жеңишке жетти. Бул тууралуу Казакстандын БШКсынын расмий билдирүүсүндө айтылат. Маалымдалгандай, Токаев шайлоодо добуштардын 81,31% алып жеңишке жетти. Анын талапкерлигин колдоп 6,456,392 адам добуш берген. Экинчи сапка 5,18% менен баарына каршы деген графа чыкты. Талапкерлер Жугули Дарябаев 3,42%, Каракет Абден 2,16%, Мейрам Кажикен 2,52%, Нурлан Ауспеаев 2,22%, Салтанат Турсунбекова 2,12% добуш топтоду. Шайлоодо 12 миллионго чукул шайлоочунун 8 миллиондон 300 миңге жакыны же 69,4% добуш берди. Белгилей кетсек, Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо кече 20 ноябрда өттү. Коңшу өлкөнүн президенттигине 6 адам ат салышты. Алардын арасында өлкөнүн азыркы лидери Касым-Жомарт Токаев да болду. Булак Супер Кежи. Москва шаарында өзбекстандык 25 жаштагы жигит аны менен жолугушуудан баш тарткан кызды бычактап салды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү Шахрухбек Каримов аттуу жаран. Ал бычактаган кыз менен таанышканына аз эле убакыт болгон. Ал кызга жакшы мамиле кылып, бирок тиешелүү жоопту ала албагандыктан ушундай кадамга барган. Кыз Донецктен келип, дүкөндө сатуучу болуп иштеген. Ал көкүрөгүнө бир нече ирет бычак сайылгандыктан каза болгон. Анын жансыз денеси Севастополь проспектисинен табылган. Кылмыш жасалгандан кийин Каримов шашылыш түрдө Москвадан Тамбов облусуна качып кеткен. Ал видео көзөмөл камералары аркылуу кармалды жана кызды өлтүргөнүн мойнуна алды. Учурда бул боюнча тергөө иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Элдик кабар. Орусиядан чогулткан 1,5 миллион рубльдай акчабызды бир заматта чөнтөкчүлөр алып кетти. Орусиядан тапкан кирешебизден бир заматта кол жууп калдык. Мындай билдирүү окурман тарабынан Элдик кабар бөлүмүнө келип түштү. Жолдошум экөөбүз 4 балабызды апабызга таштап, 1 жыл мурун Орусияга кеткенбиз. Кыргызстанга келгенибизге аз эле убакыт болгон. 31 октябрда саат 13:30 номер 136 маршруткадан 470 миң рубль акчабызды уурдап кетишти. Биз не сабалда эч нерсе кыла албай калдык. 1-май райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазганбыз. Алар издеп жатышат. Ошол күнү биз менен маршруткада чогуу болгондор бир нерсени байкаган болсо, тиешелүү кызматтарга кабар берип коюңуздарды өтүнөбүз, дейт ал. Окурман коомдук транспортто жүргөндө көп суммадагы акчаны алып жүрбөнү жана чөнтөк уурлардан сак болууну эскертти. Булак Супер Кежи.